Мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзам долбоору буга чейин эле бар болчу. Бирок ал документте тарбиячылардын макамы тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Мындан улам демилгечилер биротоло жаңы документ сунуштоону чечкен. Анда окутуучулардын категориясына жараша эмгек акысына үстөк белгилөө каралган. Ошондой эле маяна ар ай сайын кечиктирилбей өз убагында берилиши керек деген талап бар. Ал эми социалдык төлөмдөр маалынан кечиктирилсе, индексация менен берүү сунушталууда. Эң башкысы мугалим менен тарбиячыларды турак жай менен камсыздоо шарттары так жазылган. Билим берүү чөйрөсүндө айыл жеринде 3 жылдан кем эмес жашаса, иштесе, буга жер кодексинин негизинде жер участогу берилсин деп. Ал эми шаарда 5 жылдан кем эмес үзгүлтүктүү иштесе, ага шаардан жер участогу берилсин деп. Эгер бул жер участоктарын берүү маселеси чечилбей турган болсо, анда буларга ипотекалык жеңилдетилген шарттарда ипотекалык кредиттөө алышы киргизип атабыз да. Бул сунуш эл өкүлдөрүнүн арасында колдоо тапты. Бирок фракция лидери турак жай бөлүп берүү жагын борбор калаада эмес, алыска айылдарда күчөтүү зарыл дейт. Бюджет дефицити өсүп жаткан чакта мугалимдерге жер тилкесин же турак жай бөлүп берүү оңой эмес деген пикирлер да болду. Бирок өкмөттүн чыгымдарын кыскартса, бул толук мүмкүн дейт Өмүрбек Бабанов. Сиз мамлекеттин капиталовложениясын карасаңар, 17 миллиард сом. Эми биздин жаш муундарыбызга билим бербесек эртеңки күндө кандай келечеги бар? Бул основ. Келгиле ону жанагы биз айтып атабыз, 25 миллиард айтып атпайбы, дефицитти. 5% эле кыскартсак, это 6 миллиард жөнүндө сөз болуп атат. Ошондой эле мыйзам долбоорунда мугалимдер менен тарбиячыларга санаторий менен курорттордо эс алууга жеңилдиктер каралууда. Ал эми 25 жылдан кем эмес эмгектенгендерге ардактуу эс алууга чыгуу мүмкүнчүлүгү берилиши керек дейт демилгечи. Билим алуу, квалификациясын жогорулатуу да мамлекеттин эсебинен болууга тийиш деген сунуш айтылды. Ал эми айрым фракциялаштар жол чыгымдарына жана коммуналдык кызматтарды төлөөгө да жеңилдиктер берилсе жакшы болмок дешет. Маселе дагы өтө орчундуу маселе да. Жеңилдик киргизип койсо кандай болот дейсиз, ушул 10%, 20% ошол дагы бир мугалимдерибизге стимул болмок да. Мындай талапты мыйзамга киргизип койсо болот экен. Мурдагы мыйзам долбоорунда мындай пункт бар, бирок ал ишке ашкан эмес. Анын үстүнө мындай сунуш өкмөттүн колдоосун табаары күмөн. Аны башкача кылышыбыз керек. Жана зарплатасына компенсация да. Ошондо ал тиги мугалим болуп иштеп атабы? Жана коммунальный служба тигине өтөдү, ошондо жана айлыгын көбөйтсөк, иштегенде колдону берет да, айлыгы көбүрөөк ал, светке төлөйт үйдү. А жанагындай нерселерди коммунальный льгота, проезд льгота, бунун баардыгы жанагындай эмеге алып келет да, ар кандай ухищрениеге алып келет да, дырка кетип берет да. Лучше айлык аркылуу ошондо мындай точный болот. Жалпысынан мыйзам долбоору фракция мүчөлөрүнүн колдоосун тапты. Сунуштарды эске алуу менен документ бир добуштан кабыл алынды. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.